мамлекетке зыян келтирген болсо, анын ээлеген ордуна карабастан, жүргөн турганына карабастан, кимге жакындыгына карабастан ар бирин жоопко тартабыз. Бул аптада Камчыбек Ташиев АКШнын билдирүүсүнө жооп берип жатып, эгер бул өлкө чын эле коррупция менен күрөшүүбүздү колдосо, Аскарбек Шадиевди Кыргызстанга өткөрүп берүүсү керек деген пикирин билдирген. Ал тургай аны өзү барып кармап келүүгө даярдыгын айткан. Ал ортодо атайын кызмат Аскарбек Шадиевди кармоого көмөктөшүү боюнча АКШнын Кыргызстандагы элчилигине расмий кат жолдоду. Мындай дегеним, эгерде АКШ чындап эле биздин жемкорлук менен күрөшүүдөгү асты идил аракеттерибизди колдосо, анда Кыргызстанда оор беренелер менен жемкорлукка айыпталып соттолгон Аскарбек Шадиевди бизге дароо өткөрүп берсе талапка ылайык болмок. Тескерисинче, Шадиев бүгүнкү күндө АКШда ээн эркин жашап, жада калса ишкердик менен алектенип жүргөндүгүн билебиз. Эгер Шадиевди кармап келүүгө шарт түзүп берсе, керек болсо мен өзүм барып кармап алып келүүгө даярмын. Мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевге буга чейин кылмыш иши козголгон. Ага КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы жана бир катар мыйзамсыз иштери себеп болгондугу айтылат. Конечно, өкүнөсүң. Конечно, өкүнөм. Анан айтып атпайбы, иш козголгон, аягына сен чыксын, карап туралык, бүгүн бирөөнү тигини мындай деген болбойт. 2018 жылы 28 апрелде прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагына Аскарбек Шадиевдин мүлкүн камакка алуу боюнча чечим кабыл алынган. 1-май райондук сотунун чечими менен Шадиев сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилип, мүлкү мамлекетке чегерилген. Кийин анын мүлкүнүн тизмеси жарыяланып, жалпы суммасы 1,8 миллиард сомду түзөрү кабарланган. Шадиевдин жана анын жакындарынын 25 жакын банктагы эсеби, курулуш, соода сатык менен алектенген түйүндөрү болгондугу айтылат. Борсок плюс, Тип-Топ, Трейд Инвест, Аква Инвест, Союз Инвест ишканаларындагы 100% үлүшү. Карвен Групп, Бенатал, Ларел, Аква Инвест плюс ишканаларындагы 50% үлүшү. Карвен 4 сезона Континентал Трасс сервис ишканасындагы 33% уставдык капиталы. Бишкектеги Чүйдүн Аламүндүн районундагы үйлөрү унаасы камакка алынган болчу. Ал арада 2018 жылы Шадиевдин Тажикстанга өтүп, андан АКШга кетип калгандыгы белгилүү болгон. Мунун алдында Аскарбек Шадиев дарыланганы чет өлкөгө чыгып кеткендигин жардамчысы Айбек Ермеков массалык маалымат каражаттарына билдирген. Ошол убакта бул маалыматты УКМК четке кагып, Шадиев мамлекеттик чегарадан эч жака чыкпагандыгын маалымдаган. Шадиев Аскар Алымбекович кайда? Кылмыш боюнча тергөө жүрүп атат. Жок, кайда ал? Чакырып атасыңар, сурап атасыңар. Бизде дарыланып кетет, анан дайын жок болуп кетет. Буну ГКМдин кызматкерлери берели? Иә. Тергөө жүрүп аткан ГКМдин жок, бияктабы, сырттабы, Кыргызстанда айтып койбойсузбу? Ички ГКМ биякта дейт. Жардамчысы чыгып кеткен дейт. Эч ким айтпайт. ГКМдин өкүлүнөн сурабайлысың? ГКМ Асылбек Кожоев айтыңызчы. Жогорку кеңештин депутаты Шадиев Аскарбек Алимбаевичтин үстүнөн козголгон иш азыркы күндө тергелип жатат. Чегара кызматынын маалыматы боюнча жанагы границада жүрүп аткан жанагы АСПК деп коет, ошолор маалыматына караганда Кыргызстан территориясынан чыккан эмес. Буга чейин Аскарбек Шадиевдин Бишкек жоллук электро борборунун жаңылоо жана кытайлык ТВЕ компаниясы менен байланышта болгондугу массалык маалымат каражаттарында айтылып келген. Кыргызстанда кылмышы ачыкталып калса, чиновниктердин чет өлкөгө карай качып кетүү көрүнүштөрү буга чейин адатка айланган. Ал эми УКМК төрагасынын кылмышы аныкталгандарды мөөнөтүнө жана ким кайда экендигине карабай жоопко тартууга киришкени коомчулуктун колдоосуна алынды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.